Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Чач каймана-аты менен белгилүү болгон Мурзахметовдун уюшкан кылмыштуу тобунун Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кызматкерине жана жарандарга карата куралдуу кол салууга аракет кылган фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүш ишин жүргүзүп жатат. 2020 жылдын 16 декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жүргүзгөн атайын ыкчам иш-чаралардын натыйжасында Бишкек шаарында жана Жалал Абад областында 2020 жылдын октябрь айында Сузак районунда орун алган атышууга катышкан уюшкан кылмыштуу топтун 5 мүчөсү кармалды. Кармалган 3 адамга карата Жалал Абад областык соту тарабынан Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Ош шаардык башкармалыгынын тергөө камак жайына 2 ай мөөнөткө камакка алуу түрүндө баш коргоо чарасы каралды. Калган 2 адам Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 98-беренесине ылайык Бишкек шаарындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайынын тергөө камак жайына киргизилди. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет тарабынан мурда кармалган уюшкан кылмыштуу топтун жигердүү мүчөсү Мурзахметовдун жогорудагы кылмышка түздөн түз тиешеси бар экендиги жөнүндө кошумча күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү алынды. Кармалган кылмышкерлерге карата алардын башка бир катар мыйзамсыз фактыларга тиешеси бар экендигин аныктоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүп жатат.